Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү каналга катталып маалыматтарды биринчилерден болуп окуңуз. Сахарованын кызматкерлери миграция борборунда эмне болуп жатканын айтып беришти. Миграциялык мыйзамдардын катаалдашы КМШнын жарандарын Орусияда иштөөдөн коркуткан жок. Интернетте Сахарова борборунан миңдеген адамдар мекемеге кол сала жаздаган видеолор пайда болду. ММКнын кызматкерлери кайра иштетүүгө нааразы болушуп, элчинин эле кыпкызыл экенин тастыкташты. Сахарова миграция борборунда чет өлкөлүк жарандар орус тили боюнча экзамен тапшырышат, иштөөгө уруксат алышат, жашап турууга уруксат жана Россияда мыйзамдуу жашоо үчүн башка документтерди тариздешет. Мыйзамдардын катаалдашканына карабастан Россияда иштөөнү каалагандардын саны көбөйдү. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, жердештер, эгерде сиздердин документиңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан кирди чыкты кылуу үчүн тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге Бакыт агамды сунуштайм. Андыктан Бакыт агама чалыңыздар, номерин экранга жазып койдум. Алсуунун атынан, Алсу Рустамованын атынан деп барсаңыздар, сиздерге жолго чыгуучу документтериңиздерди бекер кылып берет, байке? Ооба. Токтоңуздар да. Андыктан баарыңыздарга ак жол, аман эсен барып келиңиздер. Орусияда 766 миң чет өлкөлүк баланын 154 миңи миграциялык каттоодо турат. Москва шаары 26 февраль. Орусияда чет элдик балдардын көбү миграциялык каттоого турбайт, деди Мамдумада ИИМдин миграция маселелери боюнча башкы башкармалыгынын башчысынын орун басары Геннадий Кудрашев. Биздин эсептөөлөр боюнча бүгүнкү күндө 766 миң жашы жет элек чет өлкөлүк жаран Россиянын аймагында жүрөт. 6 жашка чейинкилер 256 миң, 7 жаштан 14 жашка чейинкилер 394 миң, 15 жаштан 17 жашка чейинкилер 115 миң адам, деди ал. Алардын ичинен Тажикстандын жарандары 26%, Кыргызстан 14%, Өзбекстан 13%, Белоруссия 2%, Украина 8%. Ошол эле учурда миграциялык каттоодо турган жашы чет элек чет өлкөлүк жарандардын жалпы саны 154 миңге жакын экенин кошумчалады Кудрашев. Ал ата-энелер кандайдыр бир деңгээлде миграциялык каттоого туруу боюнча ата-энелик милдетине көңүл бурбай жатканы анык деп эсептейт. Биз бул маселени айрым өзгөчөлүктөр менен чечүү зарылдыгын жактайбыз, деди Кудрашев. 25 февралда мамлекеттик думада КМШ иштери, Евразиялык интеграция жана мекендештер менен байланыштар боюнча комитетинин жана коопсуздук жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин жашы чет элек чет өлкөлүк жарандардын Россияга кирүүсүн жана чыгуусун жөнгө салууну жакшыртуу жана алардын Россиянын аймагында ата-энесиз жүрүүсүнүн мыйзамдуулугун камсыз кылуу маселелери боюнча жумушчу кеңешчисинин отуруму өтүп жатат. Кабарлар официалдуу МВД Россия сайтынан алынды.